Bir жылда даже трансферди 2 жолу кылыш керек да. Бар эле Рассвет командасы менен белдешип эле $1000 белдешет. Көп болдук 20-0, 30-0, кармасаң вообще ишең. Манга кыргыз Мустама Көкбөр дейт го. Койду короо камап коюп, алчызы койду. 3 күнгө түпкө белек атан тою деп. Остери команда болуп ушул Темир Молдокулов болуп жаңы команда болуп түптөлгөндө ушу Чымкентке бардык биринчи. Ошондон ал команда тарагандан кийин Достук командада чаптык. Достук командада Рекорд деген ат менен ползаштык болуп жүрдүк. Жакшы. Эми улакты биз кичинекей чагыбыздан эле ушу тоодо жүрдүк да. Тоодо жүрүп улак тартып эле анан ушу Бостери командасында ойноп калдык. Бостери командасына ушу Тойлобай деген байкебиз чыгарып. Бостери команда болуп ушул Темир Молдокулов болуп жаңы команда болуп түптөлгөндө ушу Чымкентке бардык биринчи. Ушу Чымкентте жакшы оюндар көрсөтүп келдик. Жакшы жетиштик. Анан Искөл областынан ушу командалар таркап кеткенде чүйгө бардык. Рассвет деген командада ойнодук, Кожомкул командасында. Гөл командасында чабуулчу болуп жүрдүк. Чүйдүн Рассвет командасына барганда коргоочусунун эмесин аткардык да. Ошол Рассветте жүргөндө биз эмени Максимус деген атты чаптык. Ошо Максимус деген кашкат болчу. Нападение. Ползаштык ат болчу. Анан ошону чаап, ал кандай бир себептер менен ошол Атыралин ол өлдү. Андан ошо Клоун деген атка минип калдык. Ошо көбүнчө Зашта жагына басым болдук. Клоун деген, Орлик деген аттар минип калдык. Ошондон ал команда тарагандан кийин Достук командада чаптык. Достук командада Рекорд деген ат менен ползаштык болуп жүрдүк. Жакшы жетишкендерге жетиштик. Азыр өзүңөр билип турганыңыз, Кудайым буйрса Алатоо командасына келдик. Алатоо командасына коргоочу жагын эме тотобуз. Ошол Манастын кандайдыр казактар менен келишим келбей калып, ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгондон байланыштуу ошол Манасты алып барбай коюп, Манастын ордуна биз барганбыз. Ошол Манастын ордуна биз барып, сборунда бар Манас болду, бирок биз деле туруп эле барып калдык да. Башка оюнчулар менен жакшынакай оюн болду, бирок Казакстан Астана ошол именно сборник Казакстан ойногондо аябай эме болду да. Финалда. Эми эл көрүп турат аяктан камераларынан эле кестирип койгон турбайбы. Таза эле тиги муляжды дагы аябай сыймалак кылып айтат. Өздөрү перчатка менен ойношту. Улак кармасаң вообще ишең. Манга кыргыз Мустама Көкбөр дейт го. Көкбөрдү устатпай утуп келдик. 4-1 менен. Негизи Астанага бир эле жолу бардык, Чымкентке 2 жолу бардык. Чымкентке барганда ошол Кожомкул командасы менен 2 жолу бардык. Ошоктон Кабылан командасы менен финалга чыгып кетип, Кыргызстандын 2 командасы. Казактардын бир шылдыгын угуп келгенбиз ошондо. Жылама казак, жылама 2 кыргыз финалда деди. Ошондой бир жакшы кызыктарга түшкөн келебиз. Ошондой эми азыр Кудайым буйрса өзүнүн айыл черне улак бир айыл болуп кеткен азыр. Азыр командада көбүнчө тренерство. Оюн ичинде жүрөм, игровой тренер деп коет да, оюн ичинде жүрөм, кандай болот. Мен деле кармачу жерден кармап койгом кетечи. Сен барып карма улакты деп тиги баланы алып барып жумшап койдум да. Игровой тренерство болуп, игровой тренер болуп жүрөм азыр. Искөл областынын деңгээли азыр айыл болуп, улакты өнүктүргөнгө жараша азыр ар бир айылда аттар да күчөдү, командалар да күчөдү. Көкбөрүнү Кудайым буйрса ушул тапта бир 2 жылда аябай эле өнүгүп кетет да. Азыр не то что мурун областной улактар ушул деңгээлде өтчү да, азыр кат оюн болот, өзүңөр көрүп аткандай. Азыр айылдарда азыр мындай тактичный оюндар көп боло баштады. Мурун жай оюндар болчу эле, азыр аттар жаңылып атат, ат багып атат, ат бакканды үйрөнүп алышты. Эң биринчиденчи ат тарбиялашты үйрөнүп алышты балдар. Молодцы, ошол азыркы биз тарткан команда Кашат деген ошо местный команда экен. Аттарын окшош түрдө аябай бүт жагын келиштип туруп, бирок биздики баягы канча дагы тактикалуу оюн болуп кетти. Тактика менен утуп алдык. Ошол Каш Көкбөрчүлөр эми аябай эле ачуулукка алдырып атышат.
бизди көрүп ошондой кылып атчабы, мындай кандайдыр аябай бээрилип ойноп атышат да, ачып мындай өлөрүн билбей, мындай көздөрү күйүп калат айтор. Катуу ойноп атышат. Эми защита болгондо, защита ар бир оюнчу өзүнүн жумушун так аткарыш керек да. Защита жагын караш керек. Защита болуп туруп эле баары улактын үстүнө барып туруп, улакты этектеп туруп алса дагы болбой калат. Башка эмеси келип туруп биздин нападенияны барып уруп кетет. Защита ошону урбаш үчүн же болсо эңгичти барып деңдирбеш үчүн аны жаап турат да. Ошол эми ар бири защитник защита жагын, нападение эңгич жагын так алып барса оюн жүрөт да. Эң башында Ысыкөл область боюнча ойноп жүргөндө эле ошо мурун Ветерок деген атты минип калдык. Ошо атактуу Рассвет Кочоңкул командасынан чыккан ат болчу. Ошол Ветерок негизи аябай катуу тили эле жок болчу да, албай акчын. Улак алаганда кишини такыр чарчат эмес, атты кишини да салып берчү эмес. Ошо менен жеңил улак өткөзүп эле Казанга алып барып таштап, негизи эң алгачкы аттардын бири ошол болду да, Ветерок деген ат. Андан кийинки эле атыбыз ползащитада жүрөбүз. Ылдам аябай чапчаң, шамдагай, улак жака кирет, урат, бирден киет, улак алсаң секирип чыгып кетет. Рекорд деген атты минип калдык. Ветерок. Рекорд да. Чабуулда жүргөндө Ветерок минип калдык. Ошол эми азыр аттардын баары эле азыр катуу чыгып атпайбы, бүт эле азыр полукровка, высококровка, бүлүк болуп кетти. Оюн быстрый болуп кетти, аябай эле чересчур быстрый болуп кетти. Мурун жалаң эле орто күчтүү болсо орто менен алып туруп эле чоң аттар менен баары эле шашпай баары эле салышчу. Азыр каяктан алдың болуп атты. Негизи буга чейин улакта тартып жүрдүк, Аврора деген пансионатта иштедик, охранада. Аяктан деле көтөрүп бир аз иштедик, но бирок баары улак жагына эле көбүрөөк басым жасап калдык да. Билбейм, биздин жумушубуз улак болуп калды. Улактан сырткары азыр өз баягы улак чолгондон кийин мал чолот кезиң. Мал менен эле жамбагы калыр. Ошол кой, уй, жылкы айтар, ошол жайында тоого чыгып кетебиз, бес айыбыз. Улакчылардын баары эле ошондой болду эми азыр, чабандын баары эле. Ат минип жүргөн балдардын баары эле улакчы болуп атат. Шаардан келген балдар азыр көбүрөөк атка мине албайт, минсе да кичине баары улакты баары элдин баары оңой көрөт, но аттын үстүнө минип чыккандан кийин такыр башкача да колдор атып берип эле. Ошо эми өзү жөнүндө 5 баланын атасыбыз. 3 эркек, 2 кыз. Ошол. Эми биз өзүбүз 1987 жыл Ысыкөл областынын Ысыкөл районуна караштуу Булан Сөгөттүү деген айылдан болобуз, комсомолдо окуат. Тоодо жүрөбүз, эң даже кызыктуу окуя да болуп кетет бул. 600 кой, 100дөн аш куй, 100дөн аш жылкы менен жалгыз болчумун ошол кездечи, тоодо болчумун. Кошуна колоңдоруңду табыштап коюп эле койду короо камап коюп 600 койду. 3 күнгө түпкө белек атанын тою деп эң биринчи жолу ошол биздин Ысыкөл районунун атынан чолпонаттагы бостери болуп сборный команда менен барып келгенбиз. Ошондо экинчи орун алып келгенбиз белек атанын тоюнда. Ошондо белек атанын түптүн командасы Жигит деген команда эле ушундай болуш керек. Биз аябай кызык окуя болуп ошактан 3 күндөн келсек эме экен. Койлор кашаны жарып кеткен. 4-5 короонун немесинде койлорду ар бирөөнөн бөлүп эле ар кашадан бөлүп алып келдик. Эң кызыктуу окуя ошондо болду. Бирок койлор төлөмөр болгон жокпуз. Ошо кайра келдик. Түптө жакшы оюн көрсөтүп, жакшы барып келгенбиз. 2007 бардык ошо. 2007. Постери деген команда менен барып, эң биринчи тойлоо экибиз баары эле Рассвет командасы менен мелдешип эле $1000 мелдешип эле. Көп отулдук, 20-0, 30-0. Ошого чейин бардык. Ошонто ойноп жүрүп, бирок ошол кезде Бөөрүлүнү утуп алганбыз да. Бөөрүлү деген командасы. Бирок жана мен деген балдарды кирбей алган, мында жаш балдар кирген. Бирок мындай аяк жагында утулуп атканда кирип эле ошо ниче болуп бүтүрүп койгон да.
Рассветтен аябай көп утулдук. Бизди негизде Рассветтен команда ошол Бостери командасын утулөр бизге ошончо тажрыйба топтодук да, улакчылар. Ошол менен Бостери командасы Ысык-Көл областында көптөгөн байгелерге жетиштик. Область боюнча ошол азыркы тапта командаларга салыштырмалуу эң көп бир 10 чакты машинаны Бостери командасы биз алып келдик. Ошол Бостерден команда сборный болчу да бизде. Түптөн балдар бар болчу. Түптөн Ирина, Таскер деген байкелер бар болчу. Чолпон аталган Тилей, жаш балдар окуган, азыр кичине чоң оюшпады. Кыргызстан азыркы абалы мен айта кетчимин ушул жерденчи. Биз да баягы бир аз анча-мынча улакчылар менен обсуждение кылып сүйлөшүп кылдык, бирок улакчылардын деңгээли бияктан азыр улакчылардын таламын аябай эле басым эме кылып атышат да, төмөн түшүрүп атышат да. Эмнеге дегенде трансфер ачылбайт деп коюшту, ушу трансферди аябай эле туура эмес деп кылышты да. Бир жылда даже трансферди 2 жолу кылыш керек да. Жок дегенде балага кылбаса да атка 2 жолу кылыш керек да. Мисалы үчүн азыркы тапта оюн биринчи трансфер дегенде бир эле оюндан эмне деген кымбат аттар, аябай эле кымбат аттар эме болот. Травма алып калат, оюнга жарабат, бир оюнга чыкпай калат, жетишпей калат аттар. Азыркы тапта жана кахарман балдары чогулат экен. Ошол эле аттар аябай күчтүү болду. Урганда тим бир жерин yüzү уруп атат, бир жерин сындырып уруп атат, же болбосо өзүнүн бутун чаап атат, ар кандай же болбосо баланын буту сынып атат. Оюнун ичинде ар кандай ситуациялар боло берет экен, бирок ошого байланыштуу трансферди бир жылда кайтабы жылына кылыш керек болчу. Былтыр анткени деген пандемия убагында оюнду бир эле өткөзүп койбоду. Ошол себептен азыр бияктан жетекчилер бир эле оюнду ойноп беришти балдар дейт да. Негизи келишим боюнча бир ойнойбу жыл өтүп атат да, бияктан пандемияга, бияктан улакчылар күнөөлүү эмес го дейм. Азыр улакчылардын ар бирөөнүн азыр жумушу улак болуп атат да. Ошого каршымын аябай. Эмнеге дегенде трансферлерди Ноорузга кылышса, мурункундай элечи, ошол туурада аябай эме болот. Мисалы үчүн былтыркы 2020-ны 2021-ге салыштырды аралаштык. Мындан ары кандай оюн болот билбейбиз. Көбөлүн өнүктүрбөй эле наоборот артка таккандагалар болуп атат да. Ошол трансфер жагынан аябай туура эмес кылып атышат.